УКМК жакында эле мамлекетке кайтарган айыл көмөк базары бул тарапта. Бул жакта болсо бир дүкөн жайгашкан. Бул дүкөндүн имараты болсо 1972 жылы салынган экен. Бул турган кирпичтердин бардыгы ошол учурда салынган. Андан тышкары мынакей өзүңүздөр көргөн фундамент турат. Фундамент келип туруп мынакей бул жерден талкаланып калган. Бирок негизи чындыгында иш жүзүндө мындайынан кайрылып туруп, мындайынан дуал болуш керек болчу. Бирок 1972 жылы салынган фундамент 2004 жылы салынган фундаменттен ары салынып кетиптир, участогуна кирип кетиптир бул жактын деп туруп, ошондой негизде Талас шаарынын, Талас облусунун касиеттүү соттору бул тарапка чечим чыгарып берип кой деп бизге кайрылган жаран айтууда. Чындыгында карап көрсөк, эми 1972 жылы салынган дуал фундамент. Бирок бул жакта 2004 жылы салынган фундамент кошунасы менин участогума кирип кетти. Кирип кеткен экен, дуал салып алышты деген негизде бул жакты буздуруп койгон. Эми бул жерде эми дүкөндүн ээлери дагы бизди күтүп атышат. Эми бияктан дагы суроо салып көрөлү. Саламатсызбы? Атыңыз ким? Саламатчылык. Менин атым Гүлнура. Мен Талас шаарынын тургунумун. Биздин көп жылдан бери менчикте дүкөнүбүздү мыйзамсыз документтер менен Нурлан Эшалиев деген аттуу жарандын эмесине пайдасына чечип биздин дүкөндү бузуп салышты. Эми мындай эле айтсак, бул дүкөн кайсы жылы салынган? Бул дүкөн 1972 жылы советтер кезинде эле салынган дүкөн. Ал жөнүндө бизде бардык документтер бар. Ошол бул жерде дуал болгон дем буга чейин же ушундай эле дуал жок салынып калганбы? Жок, бул жерде деген дуал жок, кантип магазин болот. Дуал деген бар болгон, мынакей биздин фундаменттин жанына келип туруп фундамент куйган. Бул кишичи. Анан эгер биздикин талашып атат, мен жака өтүп кетти деп. Өтүп кетсек биз анын фундаментине чыгып кетпейт белек. Анын фундаменти жармашып эле турат да ошол жердечи. Бул 2004-2005 жылы куйган бул фундаментти деп айтып атат да. Анан экөө чапташып куюлган. Анан кийин жылдыңар мен жакты ээлеп алдыңар дейт. Биз жылсак деген анын фундаментинин үстүнө чыгып кетмекпиз. Анан соттор кантип анан ТС Советтер Союзунун убагында салынган имараттын дуалы кийинки бир 2004-2005 жылдары салынган дуалдын жанына чыгып кеттир деп кантип соттор чечим чыгарып берип койду? Соттор акыйкатсыз чечим чыгарды. Караган жок. Ким деген соттор эле? Эң алгач Сүйүналиев караган Талас шаар сотунан. Анан кийинкиси Эстебесов. Ошол соттор чечип берип койду. Ошол соттор чечип берген. Сиздин деле маалыматыңыз барбы экен? Сиз деле сүйлөп берип койсоңузбу? Биз деле эмне дейбиз эми? Эми илгериден турган магазин. Советтер Союзунда салынган магазин. Биз мүмкүн эмес да, мисалычы бирөөнүн жерине алып барып туруп дуал куруп алгангачы. Бул өзүнүн эле Советтер Союзунда илгери салынган магазинден дуал болгон. Сиз кайсы жылкысыз? Мен 83-жыл. Сизден да улуу дуал экен да мисалы. Биз кантип эми ал мүмкүн эмес да. Болгондо бул кишинин тааныш билиштери, достору, мынакей кызматта кишилерден мынакей кече жакында алынган Дарданов Нурлан, губернатор бывший, Өткүрбек Жамшитов, бывший генеральный зампрокурор, генеральный прокурор дегеним, мынакей чогуу чай ичип жүрөт. Кече жакында эле мына Таласка деле келип кетишти, барып чогуу турган чай ичкен жерден деле маалымат бар ооба. Чогуу келип чай ичишет. Дагы көп прокурорлор бар, милициялар бар. Эми эмне дейбиз эми? Азыркы заманда мындай экен да, кимдин таанышы, достору, акчасы көп болсо эле мыйзам булук жок экен да. Эми азыркы бийлик ишенебиз. Камчыбек Кытышаевич ишенебиз. Көп мыйзамсыз иштердин баарын ачыкка чыгарып, илгери мыйзам жок алынган жерлерди дагы мынакей өкмөткө кайрып берип атат. Биздин үмүтүбүз чоң азыркы бийликтен. Садыр Нуркожоевичке дагы үмүтүбүз бар. Эмне дейсем башка? Акыйкатсыздык болуп атат. Андан айынан мынакей апам дагы жүрөктөн бир эмес 2 жолу 3 жолу операция болуп азыр 2-нчи топтогу майып болуп калды. Азыр Бишкектен дагы постоянно дарыгерлердин көзөмөлүндө
жол жүрө албайт. Соттошуп атканыңыздар канча болду? Соттошуп атканыбызга 10 жыл. 10 жылдай болуп калды го. Бул дуалдын бузулганычы? Дуалдын бузулганына кем Норуздун астында 19-мартта болуш керек. 19 мартта бузган. Анан бердеги тумба сор болчу, аны дагы кийин келип турду, кече жакында дагы бузуп кетишти. Июльда. Бул дуалды силер сыртка чыгып салган болсоңуз анда төрөлө электе эле дуалды салып анан кийин бир 10 жылдан кийин төрөлгөн болуп калат экенсиз да? Эми ал учурда Союз таркай элек болчу да. Союз качан таркады? Анан кийин баягы менчик өттү. Бул тем более кийин өзү куйган фундаменти да булчу. Анан бул фундаменттин үстүнө мен кантип куймак элем да, мен эми ал бул жомок болуп атат да, просто акыйкатсыздык да. Мынакей. Ал эң башы ошол Сүйүналиев Дамир деген талаш шаардык сотундагы өзү азыр жанакы Долдоев деген нотариус дагы күнөөсүн мойнуна алып атат. Ошол кезде Сүйүналиев Дамир дагы нотариус болуп, гос нотариус болуп иштеген, ошонун жанында экөө чогуу иштеген да. Анан эми тоже в курсе да, ошол иштердин баарын эле в курсе. Анан баягы өзүнүн аркасын жабыш үчүн бул тарапка тартиптагы чечип берди да. Ошо Сүйүналиев Дамир эң биринчи караган сот ошол да. Ошодон баары башталды. Сиздердин адвокат бар, Бар адвокат. Адвокаттардан да маек алсак болот экен да. Ооба. Эмени көрсөтүп койсок, бул биз айтып атпаймынбы, жана президентке кайрылуумдачы 511 токтом жана 148 токтом менен алган жери мыйзамсыз депчи, мыйзамсыз берилген. Кайсы жерлер болуп калат? Мынакей 511 токтом менен алган жер, могу фундамент куюлган жер да. Фундамент куюлган жер. Анан кийин 148 токтом менен алган жер жок. Анда уже тети айыл көмөк наркы здание, айыл көмөктүн зданияси да. Ал жакында эле ошо УКМК мамлекетке кайтарды го, ошол базар болуп калды айыл көмөк. УКМК мамлекетке кайтарган айыл көмөк базары мына ногул здание. Анан 148 токтом менен жерди көрсөтүп бер десең, келип туруп тетиги айыл көмөктүн жерин көрсөтүп берип атат да. Жер жок, көрүп атасыңар го. Дальше эч кандай жер жок. Ортодо сан зона эле турат, болду. Башка жер жок. Ларек сатып алган деген ал кайсы жерде болгон? Ларек деген могул башында могул эле жарым эле, могул фундаменттин жарым эле жерин сатып алган. Жарымы ларек, жарымы 511 токтом, арт жагы болсо 148 токтом болуп аткан да. Мыйзам жок, мыйзамсыз бунун баары. Бизде документтер менен баарын тактап айта алабыз. Бардык доказательстволор бар. Ошону эми соттор жана мэриядагылар, госрегистрдагылар кандай карап атат? Ушуга чейин негизи Госрегистр келип ченеп кеттиби сиздердин имаратта? Ооба. Госрегистрди могу бузгандан кийин биз госрегистрди келип биздин жерибизди тактап бер дедик. Тактап госактыда турган жерибизди өлчөп кайра чыгарып берме дедиңиздер. Госактыда 121,26 метр квадрат жерди таап бер дедик да. Ошентип келди да, ушул жерди ченеп туруп эле бул жерде андай толук болбой калды. Кем деп жазып берди. Кем жана мэрия менен мэрия дагы келип текшериш керек. Комиссия түзүп келип ченесин деди. Анан мэриядан да келип ченеди. Мэриядан ченегенде ал жерде дагы 4 квадрат метр кем деп жазып берди биздин госактыбызга. Өзү коюп кеткен регистрный контейнерге тийип кетти да, ошол жерге чейин. Мэрия коюп кетти. Ооба, жанакы ченеген так. Мэрия ченеп кетти эле. Госрегистрдан. Алда көк эме көрүнүп атабы? Чийим, кара чийим турат го, ошол жерге чейин негизи сиздердин госактыбыздан. Ол жер болуп калабы ошондо? Ошол жерге чейин деп чийип берип кетти. Госакты боюнча. Ошондо могу фундамент дагы чыгат экен да. Өчүп калса керек, даже где-то өзүнүн эмесинде өзү сүрөткө тартып алган, ченеген киши, даже мына отушпу ушундай где-то. Ушакка чейин. Эми мындай да, бизге ал ашыкча жер кереги жок. Бизге ошол Союздан бери калган дуал эле турса болду. Бизге ашыкча жер вообще кереги жок. Ага, бизге дуалыңар турса эле болду да силерге чын эле. Нардактын жер сураган жер сураган жокпуз. Биздин мыйзамдуу жерибизди эле кайтарып берсин, болду. Бизге ашыкча жер вообще кереги жок. Бизге анын эмне кереги бар эми? Ошол мыйзамдуу жерибизди эле кайтарып берсе эле бизге адан ашык, биздики ашып баратса дагы бизге ашык жер кереги жок. Мыйзамдуу өзүбүздүн эле жерибизди, дуалды турган жерибизди эле кайтарып берсе эле, анан тиешелүү ошол ишке аралашкан адамдар жообун алса, акыйкат орнолот деп ойлойм да.
Бул дүкөндүн ээси мамлекеттик актыда көрсөтүлгөн чарчы метр аянтты тактап бериңиздер деп Талас шаардык мэриясына жана жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин Талас филиалына кайрылган. Дүкөндүн аянтын өлчөгөн кызматкерлер мамлекеттик актыда көрсөтүлгөн аянттан кем экенин тастыкташып, кат түрүндө дагы жооп беришкен. Что, маркер что ли дать? Маркер, да. А контейнер, да? Маркер Дальше, что ли? По контейнеру, вот. Чуть дальше контейнера. А чуть дальше, да, контейнера? Он тек тону шуя качып кетти я. Мындай түркү чын эле мындай экен да? Трапеция. Я чыгып кеткен турбайм азыр. Маркер дакталы. С этой стороны тоже. Давай, я буду держать, давай, смело. Я держу. Бул деле ошо саман менен Ошо саман биздики болуп атат да бул. Сакма болсо меники. Сокма болсо биздики. Өөнүкү кирпичтер. Ал эми бул дүкөнгө коңшу жайгашкан жаран соттун бир нече жолку чечими бар экендигин айтып, ортодо турган дубал мага караштуу болгон деп билдирүүдө. Анын айтымында коңшу дүкөн тескерисинче өзүнүн ордунан 2 метрден ашуун жерди ээлеп алган. Дубал. Сиз кетиргенсиз да сүрөтүнчү? Ооба. Могул дубал сиз кетирген сүрөттү. Кимдин дубалы? Биздин? Силердин дубалы. Биздин дубал? Бул дубал биздики деп атат да кошуналарыңызчы? Каяктан анын дубал болот? Фундаменти турса мына. Бул биздин дубал болчу. Буну болсо кошуналар бузуп түндө келип деп. Ошондон бул жерде турган дубал, жерде турган фундамент. Кошуналар биздики деп атат го, биздикин бузуп алган булар деп. Кошуна жер сатып алып атса, элестете, мына 31-16 деген метр квадрат жерди сатып алып атат да. Каердеги дубал болот ал жердечи? Анан мэриядан дагы 31-16 жер сатып алып атат. Эми мындай жерди, 2 кусок жерди сатып алып атса, каердеги дубал? Здание жок болсо ал жерде жер сатып алып атат алчы. Бул жерде ошол госрегистрдан мэриядан барып такташ керек экен да, баары бирчи. Эмнеге дегенде бул кошунаңыз айтып атат, бул кошунам көрсөткөн дубал меники болчу, алар бузуп алыптыр бул жер депчи. Талас шаардык мэриясынын алдында жыйын болуп, аталган окуяга назар бурулду. Чырдашкан коңшулар мамлекеттик мүлк фондуна тийиштүү базарда жайгашкандыктан Талас мэри менен биргеликте Талас соода-саттык комплекси мамлекеттик ишканасынын директору Нурбек Султаналиев тыгыз иш алып бармай болушту. Мамлекеттик ишканага жаңыдан жетекчи болуп келген Султаналиевдин айтымында бул дубалдын маселеси гана эмес, мындан башка базар боюнча бир нече иштер жакын аралыкта иретке келтирилет. Азыр мына процедурный маселелер жүрүп атат. Азыр мына жаңы өткүзүп алдым печаттарды, базарга көчүп барат. Бул базарлар сыртта отуруп тургуларчы. Базардын ичинде тыгыз иштешебиз. Заявлениеңер жазгыла, эгер госрегистрге кайрылабыз, жокко чыгар дейбиз. Жокко чыгарбай административ порядок межрайон сотко берилип, аны мыйзамсыз болсо сот жокко чыгарып, биз госпредприятие сотко беребиз. Анткени бул биздин кызыкчылык, агенттиктин мүлкү ал. Бул жерде мэрия аны сатып Молдалиев сатып берген укугу жок болгон. Мэрия токтом чыгарган укугу жок болгон. Анын баарын далилдейбиз. Анан эч ким эчтеке кылган эмес деген жаңылышасыздар. 2018-жылы муну сотко бергенбиз биз. Просто ошол учурда токтоп калган. Мына 6 жылдан келип тийип атат. Эжени жакшы тааныйм, ал да мени жакшы тааныйт. Мен 14 жашымдан баштап ошо базарда иштеген балам. Ар бирөөңөрдүн көйгөйүңөрдү жакшы түшүнөм, билем, ар бир квадрат метрин билем. Кимде эмне маселе болот, кайсы жерде чатак болуп атат, баарын билебиз. Мына мэр тапшырма берди. Ушул тапшырманын негизинде маселени базардын ичинен өзүбүз чечебиз, ичинен. Сотко беребизби, госрегистрге беребизби, агенттик сатты сизге, демек сиз биздин клиентсиз. Биз сизге сатканбыз, демек сиз защищать этебиз. Мына муну сатканбыз деп. Юридически мына ээси бизбиз, агенттикпиз. Мен агенттиктин өкүлү болуп атам да, мен просто фонд көчүмүштүгүндө как мамлекет. Бул калганын анан разбираться этебиз, маселени чечебиз. Ал эми Талас облустук прокуратурасына бул иштер боюнча кайрылганыбызда айтылган жагдайларды эске алып, жакын аралыкта ишти териштирип берүүнү убадалашты. Ички иштер башкармалык тарабында куратып отурат. Ошо тергөөчүнүн да фамилиясын жазылган материалдар бизде. Анан кийин эмки жумада жолугушалы.
Ошондо бир жумадан кийин кайра берет экенбиз да. Ошо бир жума убакыт берилсе, биз бул материалдарды изучать этишиге, соттун чечимдерин изучать этишибиз керек. Ал бул жерде азыр 3-4. Ошондо облустук прокуратура өзү көзөмөлдөп турат да. Ооба, өзү жок, облустук прокуратура өзүбүз карайбыз. Дүкөндүн жоголгон аянты кайда кеткен? Чындык кайсы тарапта? Сокол медиа сайты бардык тараптардын үнүн угуп, кийинки бөлүктөрдө жогорудагы окуянын уландысын чагылдырып берет.